полностью разгромлена. Вечная слава героям нашей Родины. Говорит Москва. Говорит Москва. Во знаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа установить, что 9 мая является днем всенародного торжества, праздником Победы. Кыргызстандан майданга 360 миңдей жоопкер аттанган. Алардын 130 миңдей уул кыздары мекенине кайтпай калган. Душман менен күрөшүүдө эрдиги үчүн 73 адам Советтер Союзунун баатыры, 9 адам даңк ордени жана ар кандай даражадагы орден медалдар менен сыйланышкан. Бул ата мекендик согуштун катышуучуларынын тайманбас эрдиги, баатырдыгы, мекенди сүйүүсүнүн, тылдагы эмгектенгендердин чыдамкайлагынын аркасында майтарылбас эрдигинин негизинде улуу жеңишке жетишкен. Адамзат тарыхындагы эң кыянаттуу делген ул ата мекендик согуш аяктагандан бери 75 жыл өтүп жатат. Ошондон бери фашизм менен жан аябай күрөшкөн ата-бабаларыбыздын эрдигин түбөлүккө даңктоо иретинде жеңиш деген ыйык сөз жазылып келет. Биз үчүн жеңиш күнү миллиондогон адам баласынын көз жашынан бүткөн улуу майрам, улуу күн.